Бүгүнкү биздин кыскача сабагыбызда өсүмдүктөрдү интеграциялык жол менен коргоо деген темада сөз козгойбуз. Өсүмдүктөрдү интеграциялык коргоо деген орусчасы ИЗР, өсүмдүктөрдү интеграциялык коргоо. Интеграциялык коргоо деген бул ошол кайсы өсүмдүк болбосун, ошого каршы ооруларына же болбосо зыянкечтерине каршы күрөшүүдө бардык күрөшүү ыкмаларын чогуу колдонуу. Ошолордун ичинен биринчиси бул механикалык, экинчиси биологиялык, үчүнчүсү химиялык. Механикалык күрөшүүдө бул жерди тоңдурма кылуу, өсүмдүк калдыктарын жок кылуу жана башка ошондой иш-чаралар. Химиялык коргоо бул өзүңүздөр билип жүргөндөй эле уулуу химияларды колдонуу менен, инсектицид, фунгицид, акарицидтерди колдонуу менен ошол өсүмдүктөрдү коргойбуз. Ал эми бүгүнкү басым жасап көбүрөөк ушул ыкма жөнүндө сөз кылабыз, бул биологиялык жол менен коргоо. Азыр көрүп атасыздар, адамдар ошол уулуу заттардан жана башка бир химиялык жол менен өстүрүлгөн азык заттарды жеп аллергиялык ооруларга дуушар болгон үчүн азыркы талап ушул биологиялык жол менен өсүмдүктөрдү өстүрүп, ден соолукка кам көрүү болуп эсептелет. Ошондуктан бүгүн сиздерге биологиялык жол менен коргоонун ыкмаларын айтып берем. Башында, сабактын башында айткандай, ошол энтомофагтар зыянкечтерди жей турган курт кумурскалар. Булар биздин кыргыз биолабораторияларында өстүрүлөт, Кыргызстандагы. Алтын көз бул дааналап сатылат, тукум түрүндө. Ошол 100 дана тукуму болгону 24 сом турат. 100 дана тукум. Бул 1 гектардын нормасы. Бирок зыянкечтер талаада көп болгон үчүн алтын көздү санын көбөйтүп туруп, 3 эсе, 4 эсе көбөйтүп туруп, 3-4 жолу кайталап берсеңиздер болот. Баасы өтө эле арзан, бирок ар 3 күндө кайталап коюш керек. Кайталап талаага алып барыш керек. Дагы эске ала турган нерсе, муну күн ысыганга чейин талаага таркатыш керек. Болбосо бири-бирин жей баштайт. Андан кийинки ошол сабактын башында айткан Амблисеус энтомофагы бул акариформдуу организм, бул жөргөмүштөргө кирет. Мунун баасы 1 литрлик банкада сатылат. Ичинде бир 50 миңге чейин жөргөмүш болот. Мунун баасы 165 сом. Муну дагы бир 2 жолу, 3 жолу кайталап талаага колдонсо болот. Мунун баасы арзан, бирок кыйынчылык жери ар 3 күн, 4 күндө барып кайталап коюш керек, 3-4 жолу. Ошондой эффектке жетесиздер. Анан дагы көңүл бурчу нерсе, буларды алдын ала тукум кое баштаганда колдонуш керек. Чоң осотторду алтын көз анча жейбейт. Биологиялык ыкма деген зыяндуу курт кумурскаларды жей турган, жаратылышта кездешкен курт кумурскалар жөнүндө сөз болот. Ошол энтомофагтардын бири, эң универсалдуу, эң жырткыч, жакшы энтомофаг болуп, бул алтын көз эсептелинет. Сүрөттө көрүнүп тургандай, бул алтын көз эмне үчүн алтын көз? Себеби ушундай жарыкта карасаңыздар, же мындай светтин жарыгында карасаңыздар, көзү сары болуп күйүп тургандай болот. Ошондуктан бул алтын көз болуп калган. Ошо сүрөттөгүдөй алтын көздүн тукуму ушундай ничке ийнечелердин учунда болот. Жалбырактардын астында жайгашкан. Булар ошол ширелердин эң жыш жайгашкан жерлерине өзүлөрүнүн тукумдарын таштайт. Булардын негизги азыгы болуп ширелер эсептелет. Же болбосо орусча тыля дейбиз. Андан кийин бул личинкасы ушундай крокодил сыяктуу көрүнүшү. Булардын негизги азыгы ширелер. Өсүмдүк бити дейбиз, орусча тыля дейбиз. Ошол ширелер бул эсептелет. Андан сырткары ошол жаратылышта кездешкен сырты жумшак болгон зыянкечтердин бардыгы менен азыктанат. Булар ушунчалык соргок болгон үчүн эгер
лабораториядан алып чыгып бир 2 саат 3 сааттын ичинде талаага кое бербесеңиздер, тукумдан чыгып личинкалар бири-бирин жей баштайт. Ошондуктан булар ушундай жырткыч соргок энтомофаг болуп эсептелет. Алтын көз булар өмүр бою булардын ошол 1 жылдык циклында 400га чейин жумуртка тоойт. Бир алтын көз. Абдан соргок болушат. Курш жабактары менен зыянкечти кармап алып, уусун сайып, шал кылтырып, же орусча паралич кылтырып, кыймылсыз абалга жеткирип туруп, анан жей баштайт. Личинка фазасында бул алтын көз 2 жума жашайт. Ал аралыкта бир алтын көз 400га жакын шире жейт. Ошентип булар сиздердин эгиниңиздерди зыянкечтерден сактоого чоң жардамчы болот. Эми буларды эффекти жакшы болуш үчүн эске салчу нерсе бул алтын көз трипстин чоңоюп калган трипсти жебейт. Ошондуктан алдын ала трипстер жылда кайсы мезгилде түшкөн болсо, ошонун алдырагынан тукум таштаган же болбосо трипстердин личинка фазасында булардын эффекти жогору. Личинка мезгилинде чоң эффект алып келет. Буларды бергенде ошол өзү нормасы 1 гектарга 100 штук, бирок көбүрөөк жакшыраак эффект алыш үчүн 300дөн 400дөн кое берсе болот. 2-3 жолу кайталап берсеңиздер дагы жакшы болот. Андан кийинки зыянкеч бул амблисеус деген жөргөмүш. Бул жөргөмүштөрдүн негизги азыгы трипс болуп эсептелет жана жөргөмүш кенеси болуп эсептелет. Бул амблисеустагы алтын көз сыяктуу сырты каты элек болгон учурда трипстерди менен жакшы азыктанат. Личинка учурунда. Кийин трипстер канаты чыгып, сырты катый баштаганда булар анча азыктанбай калат трипстер менен. Ошондуктан трипстер эми пайда боло баштаганда же жылда кайсы мезгилде пайда болсо, ошол мезгилде колдонуш керек. Амблисеус булар да универсалдуу, жаратылышта булар көп жашайт. Булар зыянкечтерден сырткары өсүмдүктүн ширелери менен да азыктангандыктан жаратылышта 3-4 жумага чейин жүрөт. Ошондуктан бул амблисеусту дагы 2 жолу 3 жолу кое берсе жакшы болот. Амблисеус менен алтын көздү эми эгиндерге кантип колдонобуз? Мисалы, алтын көздү колдонгондо, алтын көз лабораторияларда ошол чүпүрөктөргө тукумун таштай турган шарттарды түзөт. Ошондуктан лабораториядан алтын көздү сатып алганыңызда чүпүрөктөрдө тизилген ошол алтын көздүн тукумдары абалында сатылат. Ошол чүпүрөктү алып келип туруп, коюлган тукумдардын санына карап туруп, бирдей пропорцияларга бөлүп туруп, талаанын ар жерине койсоңуздар, булар тукумдан чыккандан кийин өздөрү зыянкечи бар өсүмдүктү издеп таап, жок кылганга жетишет. Ал эми амблисеус болсо булар банкаларда, пакеттерде сатылат. Кебек аралаштырып сатылат. Ошо кебектин арасында 50 миңге чейин амблисеус болот. 1 гектардын нормасы. Мунун да эффектине жетиш үчүн көбүрөөк колдонсоңуздар болот. Буларды талаага жайганда пакеттерге салып туруп, пакеттердин ар жерин тешип туруп, ошол өсүмдүктөргө ар жерге илип койсо, булар ошол жерден чыгып, зыянкеч жүргөн эгиндерге өздөрү барып, зыянкечтерди жок кылууга жардам берет. Андан кийинки энтомофаг бул дагы өтө пайдалуу, өтө багы зыянкечтерге каршы жакшы күрөшөт. Бул эл кайда көчөт деген бардыгыбыз билип жүргөн коңуз. Бул коңузу дагы, личинкасы дагы мына сүрөттө көрүнүп тургандай, булардын личинкасы ушул алтын көздүкүндөй крокодил түрүндө болот. Эгер эл кайда көчөттү жаратылышта бир талааларды көргөн болсоңуздар, эгин талааңыздарга чогултуп алып барсаңыздар жакшы болот. Булардын эң негизги тамагы ошол шире болуп эсептелет. Бирок тилекке каршы булар биздин биолабораторияларда өндүрүлбөйт. Ошол Америкада жана башка өнүккөн өлкөлөрдө гана өндүрүлөт. Өсүмдүктөрдүн илдеттерине каршы ошол биолабораторияларда чыгарылган триходермин препараты жөнүндө сөз кылабыз. Триходермин препараты бул өсүмдүктөрдү грибоктук жана бактериялык оорулардан коргоо үчүн колдонулат. Триходермин жашылчаларга, дан эгиндерге, жүгөрүгө, күн карама, декоративдик гүлдөргө, кургак жана суюк түрүндө колдонулат.
Дан эгиндердин үрөнүн себу алдында 1 тонна үрөнгө 5-6 литр триходерминди ошол 1 тоннага кетчү суунун өлчөмүн аралаштырып туруп 1 сааттай коюп, эгерге 1 күн калган ошол үрөнүңүздөрдү себерге 1 күн калганда чылап койсоңуздар, дарылап койсоңуздар үрөндөрдү. Ошол үрөндөрдүн тамыр чириги, өсүп чыккандагы тамыр чириги, сөңөк чириги жана башка көптөгөн илдеттерин алдын алган болосуздар. Дан эгиндеринин чайлоо фазасында гербицидке кошуп же болбосо башка бир инсектицид, фунгицидтерге кошуп гектарына 12-15 литрден колдонсоңуздар болот. Бул ошол жаанчыл жылдары же болбосо жерде бир илдеттердин козгогучтары болсо ошолорго каршы жакшы жыйынтыгын берет. Дарыны туура жана өз убагында колдонуу менен түшүм 20-30%га чейин жогорулайт. Тамырдын чириги жана башка оорулар өсүмдүктүн түшүмдүүлүгүн 2-2,5 эсе азайтып, өнүм чыгуусун токтотуп коет. Ошондуктан триходермин колдонуу менен сиздер көптөгөн ушундай оорулардын алдын алып, түшүмүңүзгө бир аз болсо дагы түшүмүңүздү жогорулатууга салым кошкон болосуз. Эми триходермин плюс 12 градустан жогорку температурада өтө жакшы иштейт. Триходермин дыйкандар үчүн өтө багандай каражат жагынан ыңгайлуу, себеби булардын 1 литри 50 сомго чейин. Жерлердеги Кыргызстандын жерлеринде ошо биолабораторияларда алып колдонсоңуздар болот.